Шаарында спорт өнүктүрүүгө кошкон салымы Япония мамлекетинде өткөн Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында Ош шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын утурлай уюштурулган кечки иш-чарага Балбан Акжол Махмудов да чакырылган. Ал өз эле эмес машыктыруучулары жана атасы менен келген. Алгач Ош шаарынын мэри жана президенттин Ош облусундагы өкүлү Махмудовго 2 бөлмөлүү батир жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ош шаарынын мэриясынын атынан 100 000 сом акчалай сыйлык ыйгарылат. Ош шаарынын мэриясынын атынан Махмудов Акжол Мухамедовичке 100 000 сом акчалай сыйлык. Дорогие друзья, вручается денежное вознаграждение от имени мэрии города Ош. Сертификат на сумму 100 000 сомов. Поздравляем! Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругуна ылайык Махмудов Акжол Мухамедович Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы жана акчалай сыйлыгы менен сыйланат. Ол чагы баштап тургуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн акчалай сыйлык жана ардак грамота. Токио Олимпиада оюндарынын күмүш медаль ээси Акжол Махмудов. 10 000 акш доллары. Акжол Махмудов. Дорогие друзья, денежное вознаграждение. Сегодня город Ош действительно встречает щедро Акжола Махмудова. Поздравляем! Ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын сыйлоо жөнүндө токтомун алайык. Грек-рим күрөшү боюнча спортчуларды мыкты даярдаганлыгы үчүн Ахметов Мейрамбек Жанилович 50 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Акжол Махмудовдун агайы, трейлери 50 000 сом акчалай сыйлык Ош шаарынын мэриясынын атынан. Дорогие урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткандай эле Акжол Махмудовдун машыктыруучусуна дагы акчалай сыйлык сертификат тапшырылды. Ош шаары колдоп коелу барыбыз, кол чабуулар болсун. Ахмедов Мейрамбек агай. Ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын 50 000 сом акчалай сыйлыгы менен Махмудов Акжол Мухамедовичтин башыктыруучусу Жамалдин уулу Акбарали сыйланат. Мындан сырткары сыйлыктар, ардак грамоталар Махмудовдун машыктыруучуларына дагы ыйгарылды. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Эркинбаев Азатка ыйгарылат. Эркинбаев Азат. Акжол Махмудов иш-чарада өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, толкунданып жатканын да жашырган жок. Ал эми коштоп келген атасы да шаардыктарды майрамы менен куттуктап, уулунун жеңишин жалпы кыргыз элинин жеңиши деп атады. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, мен кичи мекен тургундары. Кайта эле күтүлбөгөн жерден чыгып калдым. Кичине сүрдөп атам, толкунуп атам. Биринчиден ушундай тосолганыңыздарга чоң рахмат. Анын учурдан пайдаланып, Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүнө 30 жыл болгонуна чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн, Кыргызстаныбыз өркүндөсүн, Кыргызстаныбызда ар дайым жакшы ийгиликтер болсун. Чоң рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Менин балдарыма апа деген сөз айтуу насип этпей калган. Бирок Раматылык апам балдарым кыйналган кезде жардам берсин деп менин жашоомо 2 кызды, эжем менен карындашымды тууп кеткен экен. Ушул 2 кызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүнкү уул кыздарынын жетишип жаткан ийгиликтерине ушул 2 кыз, эжем менен карындашым чоң салым кошкон. Сиздерге чоң рахмат. Кошконуңуздар менен кошо карыңыздар, бактылуу болуңуздар, Кудайым өмүр берсин. Ош шаары ушундай бүтүп алганыңыздарга дагы бир жолу чоң таазим кылам, рахмат айтамын. Салтанаттуу иш-чара ыр бийлери менен коштолду. Ага кыргыз эл артисти Керим Турапов жана эстрада ырчылары катышты. Canımdır könüşkürüm, canımdır könüşkürüm, canırığı canım zor. Борбордук аянттагы иш-чара мына ушундай маанайда жыйынтыкталды.
Bayramın menен egemendu Kırgızstan. Kırgız Respublikasının Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымақ.